Белгилүү болгондой, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду таласты жашылдандыруу багытындагы долбоорлорду колдоп келет. Быйыл да облустун Чоң Алыс, Шумкар Уя жана башка айыл аймактарды жашылдандырууга жардам берген. Алыс Барбай Талас районунун Шумкар Уя айыл аймагын эле алып карасак, 5,5 гектар жерге 5000 түп кайыңдын көчөттөрү отургузулду. Жашыл мурас акциясын колдоо максатында биздин Талас району Шумкар Уя айыл аймагында бүгүн бир 500дөн көбүрөөк адам келип ушул көчөт тигүү иш-чарасын өткөрүп атабыз. Али билесиздер, биздин районун аймагында Альянс жер үйкенин алтын кен иштеткен ишкана, чоң ишкана. Бир эле бул акция эмес, мындан башка деле чоң иштерде, чоң баягы социалдык болобу, маданий болобу, баардык тармактар боюнча алар жардам берип келишет. Биздин дагы могу ушул жашыл мурас акциясындагы колдоого алышып, алар дагы каражаттарын бөлүп беришкен. Ошол каражаттардын эсебинен алардын да көмөгү зор бул жерде жери Альянс Алтын ишканасындагы. Алардын жетекчилигине да сөзсүз түрдө мен ыраазычылык билдирем. Альянс Алтын фонду маданият чөйрөсүндө четте калтырбайт. Сунушталган долбоорлорду карап, быйыл бул тармактын бир катар муктаждыктарын чечип берди. Шайыр апалардан, бийчилерден тарта маданий мекемелердин шарттарын жакшыртып берди. Мисалы, Капар Медетбеков атындагы Талас областык музыкалык драма театрынын оркестрин улуттук кийимдер менен камсыздады. Мындан тышкары Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинин суранычын аткарып, жаңы музыкалык аспаптарды жана улуттук кийимдерди алып берди. Ага фонддун эсебинен 836 000 сом каржыланды. Эми быйылдан тарта мектептин шарттары жакшырып, балдарга музыканы үйрөтүү жеңил болуп калды. 840 000 сомго Атай Огонбаев музыкалык школго новундай өзүңүздөр көрүп тургандар 2 фортепиано баасы 90 000 сомдук экөө тең. Андан тышкары 120 000ге аппаратура, 2 колонка, 8 микрофон, 20 комуз, бийчилерге 24 форма, бүгүн көрөсүздө 24 форма, андан тышкары баян, аккордеон келди. Муктаж сөз бар болуп жатат, биздин пианолордун баары эскирген, замандын өткөн эскиргенде байланыштуу. Бизге жыл сайын настройка чыгарганга эле настройка 60 000ден төлөп берчүк. Мына азыр бул настройка этпедим, фортепианода мугалимистердин сүйүнүп турган ого азыр мына. Ыраазычылыкты билгизип кетебиз Алтын Альянска, жана ошону губернаторубузга, Батыр Алымкуловичке чоң ыраазычылык. Өзү айткандай, балдар үчүн баарыбыз кылып атабыз. Батырдын да жүрөгү балдар үчүн, мына бүгүн ошо Батыр Алымкуловичке ыраазычылык билгизип, балдардын баары концерт тартуулайбыз деген турабыз азыркы убакта. Фонд спорт тармагына да көңүл бурат. Облустагы спортчуларга колдоо көрсөтүп, ар дайым колдоп келет. Анын ичинен быйыл 1 350 000 сомго Талас областык футбол ассоциациясына спринтер унаасын алып берди. Мындан тышкары көк бөрүчүлөрдү дагы колдоп, Сасык булак айылындагы ат майданды оңдоп түзөөгө жардам кылып, 820 000 сом колдоо көрсөткөн. Бул, конечно, айыл өкмөтүңүздөрдүн, депутаттарыңыздардын мээнети, элиңиздердин ынтымагы. Мен бул көк бөрү оюну азыркы күндө биздин кыргыз элинин, кыргыздын улуттук салт санаасынын, үрп адатын бир салттык оюн болуп саналат. Анын үстүндө азыр кыргыз элиндеги эң негизги улуттук оюндардын бири десем жаңылбайм. Ушул жерден Кудай буйруса биздин жанагы мыкты деген Таластын балдарында болуп, Майрамбек, жанагы Өмүрбек, Нуржан дегендей балдар, мыкты балдар чыгып, Кыргызстанга, башка дүйнөгө, башка мамлекеттерге атын чыгарып, мыктылар чыксын. Талас областынын билим берүү тармагындагы шарттарды жакшыртууда фонддун салымы чоң. Быйыл эң көп суммадагы каражат Бешташ айыл аймагындагы Мамбетов атындагы орто мектепке жумшалды. 4 166 000 сомго мектеп оңдоп түзөөдөн өтүп, заманбап болуп калды. Альянс Алтын фондунан бизге 4 160 000 сом каралды. Анын ичинде ушу мектебибиздин сыртын баары ошо жасалды. Спорт залдын ичи полу, дуалы краскасы, светтери, стенасына баары полный жасалды. О чеккесине барьерлорун бүт куюп чыкты. Биягы көрүнүп турган жак 3 метрге чейин, арттары 1,20га чейин куюлду. Ашкананын ичи полун бар кафел болду. Ичтевскийдин ичи кафел болду. Ана отканага жаңы печка алып берди. Тиги пожарканын бачокторун түстө оңдоп
ограждение кылып, люктарын коюп беришти. Абдан жакшы иш болду. Кудай буйруса ошо Альянс Алтын фондусуна чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Дагы ушундай иштерди жүргүзө берсин. Биз аябай кубанычтабыз. Бул ал фонд болбосо буга акча биз алат белек, албайт белек бир Кудай билет эле. Биз ушуларга чоң ыраазыбыз. Фонд облустагы бала бакчаларды да колдойт. Эмеректер менен камсыздап, муктаждыктарын четинен чечүүдө. Быйыл эле Чат базар, Манас жана бир нече айылдардагы, ошондой эле Талас шаарындагы бакчалар керектүү буюм тайымдар менен камсыздалды. Былтыркы окуу жылында биздин эң орчундуу маселебиз бул төшөк матрас журкандарыбыз болчу. 91-жылдан баштап эч кандай алмашылбаган экен. Ошол көйгөйүбүздү айтып биз Алтын Альянс компаниясына кайрылганбыз фондуна. Батырбек мырзага терең ыраазычылык билдирип кетип, биздин көйгөйүбүздү угуп, жардам берди. 500 миңден ашык суммага 30 кровать, 186 данадан матрас, журкан, анан жаздыкча сатып беришти да. Чоң көйгөйүбүз чечилди десем болот. Анткени балдардын жаткан жери таза, ным тартпаган, анан кургак болуш керек. Балдардын ата-энелери да ыраазычылык билдирди. Мындан тышкары быйыл аярлуу балдарды окуткан Атайын жалпы билим берүүчү көмөкчү жатак мектебине чоң колдоо көрсөтүлүп, мугалимдер суранган 3 долбоор ишке ашты. Натыйжада мектепке жаңы ажаткана курулду. Таза суу көйгөйү чечилди. Ошондой эле жатакананын эски чатыры алмаштырылып, заман талабындай болуп жаңыртылды. Белгилей кетсек, фонд буга чейин да аталган мектептин бир канча муктаждыктарын чечип берген. Талас Атайын жалпы билим берүүчү көмөкчү жатак мектебине Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун жардамдары абдан чоң деп айта кетмекчимин. Буга чейин деле 2022-жылдан баштап тыгыз байланышта кызматташып келатабыз. Эң алгач эле бизге столовойго, ашканабызга идиш аяк 65 миң тегерегинде жардам берген. Сырткы ажаткананы курууга жардам берди. Крышабызды полностью оңдоп берди. Ага чейин жылуулук системаларын да оңдоо боюнча жардам беришкен. Бүгүнкү күндө болсо ушул жылы сырткы суу топтоочу резервуарыбызды толук ремонттон өткөрүп берди. Булардын бардыгын будан тышкардагы жыл сайын 3 жыл катары менен картошка берип келүүдө. Былтыркы жылдан баштап көмүр берүүдө. Ушулардын бардыгын жалпылап кошкондо бир 2,5–3 миллиондун тегерегинде абдан чоң жардам көрсөттү. Андан тышкары дагы жаңы жылда белек печкектерди жардам беришет, алып келип беришет. Алтын Альянс өнүктүрүү фондунун жалпы эле кызматкерлерине, жетекчилигине, ошол уюмда иштеп аткан жалпы жамаатка, биздин өзүбүздүн Кумарыктагы жайгашкан жатак мектептин балдардын атынан, ата-энелеринин атынан, ошондой эле өзүмдүн жеке атыман, кесиптештерим атынан чоң ыраазычылык билдирмекмин. Фонддун колдоосу менен Талас элине жеңилдик катары көмүрдү арзан саткан мамлекеттик база ишке кирген. Демилгени облус бийлиги көтөрүп, ишкер менен сүйлөшкөн. Тараптардын көмүрдү арзан сатууну уюштуруу долбоорун Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоп, кайтарым түрдө ишкерге 10 миллион сом берилген. Эң башкысы көмүр улам ташылып келип турат. Бул жерде көмүрдүн баасы салыштырмалуу арзан экендигин тургундар да айтууда. Атайын көмүргө рахмат, мындай көмүрлөр жакшы болуп атыр, арзан экен, жакшы экен, элге да жакшы болуп атат. Сөйттүгүндө бир абдан жакшы экен, арзан экен. Туп-тура баа менен сатып атат, ошончу жерден алып атабыз. Сапаты жакшы экен, көмүрү жакшы экен. Берде телеген малдарга да рахмат, өстөрү каттап, өстөрү жүктөп берип атат. Биз ошого ыраазыбыз. 2 жыл болду. Кара ажыраны алып келип, арзан гана Мустамелдин 2 сомго чейин алып элге тарап бергенбиз. Эл ишин биринчиден ыйгарым өкүлчүлүк Эрмайыт Жумаевдин жардамы менен, анан Алтын Альянс фонддун демилгеси менен 2 жылга кайтарым 10 миллион акча берилди 2 жылга. Ошондой эле ошонун эсебинен 120 тонна сос адамдарга, үй бүлөлөргө 120 тонна таратып беребиз. Бир эле Талас шаарына эмес, Талас областынан уже төгүп баштадык. 3-4 айылга төгүп койдук. Айыл жергесиндегилерге кайрылат элек. Если көмүр керек болсо, айыл өкмөттөргө кайрылсаңыздар 27–26 тонна тегерегинде машинанын бар төгүп беребиз. Өзүңүздөр ошол эле ынтымактуу ушул баа менен бөлүшүп аласыздар. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду ишкерге акчаны кайтарым түрдө, бирок пайызы жок кылып берди. Пайыздын ордуна ишкер фондго 120 тонна көмүр берет.
Аны фонд Талас областындагы аярлуу үй бүлөлөргө, интернаттарга, карлар үйүнө жардам катары бөлүштүрүп берет. Фонд үчүн калк саламаттыгы башкы орунда. Каржылык колдоо аркылуу Талас шаарынын тургундарын таза суу менен камсыздоо жагы жакшырып келатат. Мисалы, быйыл Талас шаарындагы көп кабаттуу үйлөр жана административдик имараттар кошулган таза суу тутумдары эскиргендигине байланыштуу жаңы таза суу тутумдарына кошуу иштери жүрүүдө. Буга Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоо көрсөтүп, 4 миллион 402 миң сом каржылап берген. Белгилей кетсек, фонд бир гана Талас шаары эмес, бүтүндөй облустун таза сууга байланышкан маселелерин чечүүгө колдоо көрсөтүп келүүдө. Тарап менен ошондой эле таза суу мисалы ишканасы тараптан Альянс Алтын фондуна кайрылуу жасаганбыз. Ушу Талас шаарындагы 86 көп кабаттуу үйлү, ошондой эле мектеп, бала бакчаларды баягы эски таза суу түтүктөрүнөн жаңы таза суу түтүктөрүнө өткөрүү максатында жардам сурап кайрылдык эле. Альянс Алтын фондунан бүгүнкү күндө октябрь айында бир 4 миллион 400 миң сом тегерегинде акча каражаттары бөлүнүп, азыркы өзүңүздөр күбө болгон иш-чара бүгүнкү күндө Чубак Сатаев көчөсү менен Манас көчөсүнүн кесилишиндеги могул жерде 4 көп кабаттуу үйдү эски таза суу түтүктөрүнөн жаңы таза суу түтүктөрүнө өткөзүү баягы иштери көрдүңүздөр өзүңүздөр. 2023 жылдагы Альянс Алтын фонду буга чейин да жардам берип келген. Албетте бул боюнча терең ыраазычылык айтабыз. Былтыр күзүндө жай айларында Альянс Алтын фондунан дагы бир 2,5 миллион сомдой акча каражаттары каралып, бизге таза суу ишканасына кошумча көмөк жардамдоодо, ошондой эле насосторду алып берген. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду облустагы медициналык мекемелерден тарта күч түзүмдөрүнүн да шарттарын жакшыртууга көмөк көрсөтүп келет. Быйыл эле Манас райондук ички иштер бөлүмүнө Honda Step үлгүсүндөгү кызматтык унаа алып берген. Мындан тышкары Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратын тегерегин курчоого да 1 миллион сом бөлгөн. Айта берсек, фонддун аткарган жумуштары көп. Биз алардын айрымдарына гана токтолдук. Негизинен фонд айыл шаардап бөлбөй баарын тегиз караганга аракет кылууда. Быйыл жыл башынан бери 70тен ашык социалдык долбоорду колдоп, 70 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. 2024 жылы Кудай буйруса бүтүп баратат. Биринчиден элибизди баарын жаңы жыл менен куттап кетет элем. Талас элин, жалпы кыргыз элин. 24 жылы жалпы 73 долбоор каржыланды. Ошо каржыланып, одобрение болду да. Каржыланган одобрение болуп, баягы колдонгон долбоорлордун суммасы 72 миллион 165 миң сом болду. Анан фонд негизи эле областыбыздагы баардык ошо айыл аймактарында көйгөйдү, мектепке чейинки мисалы садиктерди, мектептердин көйгөйлөрүн, таза суу, каерде кандай көйгөй болсо ошону чечкенге аракет кылып келатабыз, байкоочу кеңештин чечими менен. Ошол эле убакта мамлекетибиздин президенттин койгон программаларында ишке ашырганга аларды колдоп, жергиликтүү бийликтер менен чогуу иш алып баратабыз. Мындан аркы планыбыз фонддун деле боюнча бул социалдык баягы муктаж болгон көйгөйлөрдү чечүү максаты, экинчиден бул эң негизги максат биздин ошол Талас элинин өнүк өсүшүнө бул экономикалык проекттерди колдоо болуп атат да. Бул боюнча биз банктар менен иштешип атабыз бүгүнкү күндө. Бирок андан тышкары дагы фонд өзү дагы ишкерликти колдоп, өндүрүш болсо, бир жаңы проекттер болсо, туризм, ишкерлик болсо, ошондой бир чоң проекттер менен өзүбүз да иш алып барабыз да. Бул чисто экономикалык жактан өсүүгө жардам болот да. Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун каражаттары аркылуу Талас областына бир катар муктаждыктар чечилүүдө. Ага долбоор жазып кайрылуунун жол жобосун фонддун директору түшүндүрдү. Бизге долбоор тапшырыш үчүн эгерде муниципалдык же болбосо айыл өкмөттөр аркылуу келатса дагы жергиликтүү бийликтердин менен баягы адан чоң бийликти аттап кетпеш максатында, мисалы айыл өкмөттөр кайрылса акимдер аркылуу, акимчиликтин сунуштамасы менен келиш керек да. Ал эми жеке ишкерлер кайрылса деле ошол эле айыл өкмөттөрдү эл менен бийликтин жана фонддун ортосунда баягы жакшы бири-бирин түшүнүш мамиледе болуш үчүн
жеке карамдар айыл өкмөтүнө кайрылып, айыл өкмөттөрүн сунуштама, айыл өкмөттөр ошол эле убакта райондук администрацияга билип, алардан сунуштама алып, анан бизге келсе болот. Ошондо баягы жергиликтүү жеке адамдын кылып аткан ишин жергиликтүү кеңештер дагы билип, алар дагы өздөрүнүн сунуштамасын беришет. Быйыл фонддун демиурчулугу аркылуу облуста бир топ иш-чаралар өткөрүлдү. Алардын ичинен быйыл жогорку деңгээлде өткөн Талас агро-диалог иш-чарасын айтсак болот. Мындан тышкары фонд айыл чарбасын өнүктүрүүнү, кайра иштетүүнү колго алган ишкерлерге да жардам берет. Быйыл фонддун колдоосу менен 90 миллион сом банк аркылуу берилген.